bir yana zamanımda kurut olsa kanday kılam, kanday ele kılam ben. Emin kızlarım da koyu verirsen, benim ne olam, özümün de olsun. Baldarım ne olam. Kamçı Öktaşev, Sadır Japarov, men sizlerden suranam, aябай суранам. Акыбалым оор чынында. Sadır Japarov кайра кайрылам, ушул эмеде канча жолу кайрылсам, ошончо жолу зармын мен. Салам достор. Биз азыр Бишкек Ош трассасына келдик. Эсиңиздерде болсо, мына кыш мезгилинде дал ушул Айдай эженин тагдырын чагылдыргам. Ушул жерде мыйзамсыз бузуулар болуп кетти. Мэр тарабынан калыссыз ушундай мамиле болду деп чагылдырганбыз. Анда азыркы учурда мынакей 2025-жыл май айында Айдай эженин акыбалы кандай болуп атат? Айдай эже, өзүңүз айтып берсеңиз, ушул жерде бүгүнкү күндө сизге болгон мамиле кандай болду мэр тарабынан? Кандай укуктарыңыз бузулду? Айтып берсеңиз. Мен укугумду айраза тебеледи да, мерчи. Аябай болушунча тебеледи. Мына могу аркабызга мен баягы чырылдап баягы айтканга акыбалымда жок болчу, кышында операция болуп, үстү-үстүнө операция болуп аттым. Эми карасаң, жүрсөң көрсөтөйүн. Мына о магазинде кичинекей күркөлдө. Ушуну жеңил эмеде курганбыз биз. Анан кийин мэр болсо эме кылды. Нар жылгыла дагы кургула деди. Мен качанчы жылы сиз ушуну курдуңуз? 98-жылы чыккан чечим да бул. Илгери багы акча бар, продукты жок, нан жок, сатып алганга нан жок кезинде ушул жерге күркөлөрдүн баары түшкөн да. Эл окат кылсын деп түшкөн. Бул жөн түшкөн эмес. Анан бул эми келип эле жарабай калганда таң калып атам. Меники келип туруп эле бузулуп кетсе, наркы жакка чечилип атса, укуктарды бузуп атса, укугум бузулду, мен аябай ыйлагым келип турат. Монун баарын талкалап койду сиздикин. Бузгула деди, бузуп бердик. Анан эми карасаң биягын. Мэрдин калыстык мамилеси жок болуп атат. Бул мени аябай алдады да. Жер берем деди, берди, буз деди. Жер берем, сага жашай турган жер берем деди, иштете турган жер берем деди. Анан аябай жардам берем деди. Анан мейли деди. Ошонун баарын ишендиңиз? Ишендим, аябай ишендим. ишендим. Анан ошонун ишенип бузуп берип койдуңузбу? Анан буз деди, бузуп бердим ооба. Анан кийин кайра дагы үмүттөнүп, ушуну аркага жылдырткысы келип аткандыр, жашындантырткысы келип аткандыр, оңдоткусу келип аткандыр деп дагы күттүк, жок. Жери да жок, өзү да жок. Барсак эле киргизбейт такыр. Акыркы жыйынтыгым эмне болду деп барсам, 5 ай өтүп кетти. Канакей жыйынтыгыңыз бериңиз эми жерди десем, жер жок болсо эмне кылайм, анда мен менен жашап ал деп ушинтип дагы айтты. Мен эмне кылайм? Мен менен жашай алам да жүргүлөр. Эмне кылайм? Силерди багайын да. Мен силерге түшүндүрүп берип атпаймынбы? Мен кайта ойго салып, мен силерди түшүнүп атам, колума келген жардамды берейин деп атам. Эмне кылайм? Мен баягыда айтасыз. Мен мисалы мындай да, мен силерге уй сатып бере албайм. Мен айлык эле жашайм. Мен 3 балам бар, пенсионер апам бар, анын баарын багышым керек. Мисалы жок, мисалы силерге анан эми колума келген жардамды берейин деп атам. Дагы эмне деп айтайын деп. Мен көрөбүз деп атпаймын, мен ошондо. Эми ошону эртең чыңгыз байланышат, базардан көрүп, андан башка эмне кылыш керек? Сизде жанагы Мына мыйзамсыз нерсе, мыйзамсыздай айтып атсак айтасыз, мага келип каарбаса бола буламчы? Силер менен ушунчу былтыр жакшынакай кайта кайталанып атат. 2 жолу сүйлөштүк. Мындай кылайынчы, силерде тилим болуп болчу, мындай кылайын десе, такыр токтотпой койбоду ага мени. Акырындан кийин каякта бир блогерлерге чуркап берген. Ошолор жардам берет экен силерге? Наоборот, өзүңөр тескери жагынан жаман көрүнүп калып атасың. Камчы Öktaşev, Sadır Japarov, men sizlerden suranam, aябай суранам. Акыбалым оор чынында. Мен алдап кредит алдырып, оңдо деди. Оңдогон маалда мен операция болуп калдым. Кайра операция болдум. Майыптыкка чыктым. Даже майыпта болуп калдым. 7 балам бар. Акыркысы 3эмге дагы ушу мурунку бийликтегилер мага жер берген жок. Ушу жашоо шартынын айынан может чарчап калдыбы деп да ойлойм. Экөө чарчап калды, жалгызы бар. Жашай турган өкмөттөн бир ала турган жерим жок. Мына эптеп ишенип ушу менен балдарымды багып жан сактап келатканда, ушул кичинекей күркөмдү дагы Садыр Жапаровдун закону деп туруп ошого жамынып туруп, менин кичинекей күркөмдү алып койду. Кана мына Токтогулдун тети жазуусунан бул жазуусуна чейин меникиндей курулгандардан, меникинден бияка чейин курулуп кеткендердикин албай койду. Мына меникин гана алды. Себеби аркасында мындай проекти түшүп атат. Анткени менин колумда жок да, мен деген жашай элмекмин да, мени көргөндө эл жүдөйт экен да, силер кандай карайсыздар мага?
Мен жаш балалы болгон үчүн, майып болгон үчүн, менин колумда жок болгон үчүн мен четке чыгарып атат. Ушинтип эле атат, мына колумда бар экенмин деп заңгыратып кургандарга берди. Же жер берип койбойт. Же жашай турган жерибиз жок, чек жок, бизде эч кандай сотук жерибиз жок. Ушул менин акыбалым, мага жардам бериңиздер. Соң мына жерде өзү мурун Советтер Союзунда курулганда өйдөрөк болчу. Анан бул мынагуну куруп аткан аял берде отурчу. Мунун үстүндө камоктору бар эле бекте. Демек азыр бул жерде курулуш жүргүзүп аткан илгери сизге окшош катарда эле ушундай соода кылчу. Мага окшош эле катардагы. Анан мунун неде суу кетчү эмес, меникинен. Бул эмнеге бузуп койду азыр? Бул Документи сиздикиндей болчу мунуку. меникиндей болчу. Жок, меникиндей да эмес болчу мунуку. Бул ар ким меникиндей мендей болуп сатып алгандар отурчу бу жерде кичинекей болуп туруп. Анан бул алар кетип калышты, тыштап, анан бул өзүм билем деп кылып жазаткан ушу. Мэрияга өткөрүп бердим деп, анан бул жакка өзүнчө курулуш кылып атат. Сатып алганбы бул жакты кийин? Бул факты болду. Бул факты кылып бусту. Бустуруп туруп, бизди дагы бустуруп, анан эми кайра мындай кылып туруп, бекитип алып, мынтип куруп атат. Ошондо карасаңыз мынакей Айда эже, сиздин алда күркөңүздүн арты алдагы жерде турчу. Аркамда октомкой туруп атат. Анан ошондо азыр мэрия өзү адвокат болуп бузуп берип атат. Эмне үчүн буларды документи болсо сот аркылуу бускан жок деген суроо Ошондо да? биздин түшүнүгүбүз жок да. Анан бус деди, жер берем деди, аркага жылгыла деди, Ошондо биз мына жерге келмекпиз да. Мына мындай жерге келмекпиз. Тиягыбыз бошомок. Анан кандай себеп менен эле буларга берип койду, билбейм ушуну. Соттук отурумдарга бардыңыздар беле? Соттук отурумдарга барып, аны тийбегиле деп койгон сот. Соттор сизден пайдаңызга чыгарды. Биздин пайдага чыгарган. Анан соту жок эле бизди ушинтип койду. Анда эмне мэр бул экөө мамилеси жакшыбы, жок кандай? Мамилеси ошо жакшы үчүн ушундай кылып атат да. Бирдемеси бар. Акчаны берген Садыр Жапаровдун мыйзамы деп туруп эле ошого жамынып туруп бустурду бизди. Мына азыр деле ошентип атат. Турбайбы мына, баары эле турбайбы? Токтолдун бул жазуусунан тиги жазуусуна чейин турбайбы баары? Анан аларга эме жок да. Садыр Жапаровдун эмеси жок, закону жок. Бизге чыгыптыр Садыр Жапаров. Садыр Жапаров, мен сизге кайрылып атам. Өзүңүз жеке көзөмөлгө алыңыз. Мен жөн жерден чыккан жокмун. Мен деген 7 балалуумун. Баш аягы 16-ны төрөдүм. Чарчап жетип аман эсен колумда. Кудайга миң мерте шүгүр. Мага карабасаңыз болбой калды. Мына мени тебелип атат. Керек болсо мага тийип ал, мени жашап ал деген болуп атат. Ушунда туурабы? Не кылайын? Президент чечпеген жерди мен чечемби дейт. Жанагы трансформация бөлүнбөй атат. Садыр Жапаров чечпеген эмени жерди мен сага каяктан чечип берем? Мен менен жаша деп койду. Ушу сөздү уган деп барып турмун мен ага. Мен жүрөгү жок экен. Калп эле жүрөгүм бар деген менен жүрөгү жок экен. Жүрөгү болсо эңгиче бизди тынчытып, бир жерден жер берет эле. Чуркайт эле биз үчүн чуркайт эле. Чуркаган жок. Мына мына үчүн чуркады. Биз деле ушинтип курмакпыз. Мен да кредит алгам, ушуну ушинтип курам деп кредит алып, мени кредитке батырды биринчиден. Экинчиден жерсиз калтырып атат. Үчүнчүдөн укугумду тебеледи. Төртүнчүдөн акыркы жолу мен жаша деп койду. Мына ушундай да сөз болобу? Кайсы мэр бети жок экен мунун такыр. Түшсүн мэр, кереги жок мындай мэрдин. Анда биз кийинки күрөштөрдү Кудай буйрса мына депутат катарында кеңештин ичинде талаш тартышып көрөбүз. Эмне үчүн мынакей документи бар. Мындай өзү убагында баштапкы чечимдер кабыл алынган мындай. Чечимдер берилген. Мына ушул чечимдерге карабастан кантип ушундай бузууларга барып атат, кантип бул адамдардын укуктарын бузуп атат. Анда мынакей могул жерлердин баары бузулуш керек эле. Эгерде ушундай бир президенттин жарлыгына же болбосо кандайдыр бир красная линия деп коет, ушундай бир коммуникация өтө турган жерлер болсо, баардыгына бирдей тегиз билдирүү, бирдей тегиз чачуулар болуш керек эле. Садыр Жапаров кайра кайрылам. Ушул эмеде канча жолу кайрылсам, ошончо жолу зармын мен. Ушун укугум тебеленип атат. Мен мына кичинекей жаш балдарым бар, мектепте окуган. Чоң кыздарым бар. Ушул мага инвалид болуп калды. Мени карашып, мени маңдайымда болуп атышат. Мен мынтип турганым менен үйдөн жатканда тура албайм. Аны мэрге да айттым, мен жатканда тура албай калам. Ушу кыздар мени карап, ушу менин айланамда болуп атат. Ушу жети баланы неге төрөдүм? Өкмөткө, элге пайдасы тийсин деп төрөдүм. Менин биягынан заманамды курутуп атса кандай кылам, кандай айла кылам мен? Жакшы болот. Адилеттүүлүк барбы бар. Кудай буйрса биз ага жеткенге аракет кылабыз. Биздин бийлик өкүлүндө сөзсүз боорукер адамдар бар. Баардыгы эле жанагы Болот Дыйканович мэрге окшош эмес да, Ташбоор бар сөзсүз жакшы жетекчилер бар. Алар көңүл бурат деп мен терең ишенем. Кудай буйрса, эгерде биздин могул
кайрылууларыбыз жетип кала турган болсо сөзсүз түрдө сизге жардамдар болот. Өлкө башчыбыз дагы өзү аябай мындай боорукер адам. Жетип кала турган болсо сизге сөзсүз жардам берет. Мына жериңиз жашынакы болуп жаркырап, эртең катарынан ушул жерге сонун бир күркөлөр түшүп калбаса, мага келиңиз. Биз ниет кылып турайлы. Мени такырды жанына жолотпосо. Ниет кылып турайлы. Ниет кылып Балдарымды турайлы. туш-тушка таратып, мына Россиядан жыргап атыптыр. Россияда бир балам бар. Ал болсо качып ушул документин туура эмесин эми оңолуп келатат. Эми кыздарымды кое берерсем, мен эмне болом? Өзүм эмне болсом, балдарым эмне болот? Булар азыр заман кандай заман? Тышка чыкса эле бак кыздарың, балдарың босолуп кетет. Сабыр кылып туруңуз. Биз дагы сиздин үнүңүздү жеткиргенге аракет кылабыз. Анда көрүшкөнчө достор, биз кийинки чагылдырууларды да тынбай тартып турабыз, сиздерге жеткирип турабыз. Сиздер бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анткени биз ошо менен биз ийгиликтерге жетебиз. Катталып коюңуздар. Биз көп болойлу. Канчалык көп болсок, биз ошончолук күчтүү жана маселени чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Жакшы туруңуздар.